Бул жерде балдар бардыгы чыгарма жазышат, бардыгы ар түрлүү аспаптарды ойношот, бардыгы бир нече аспапты ойнойт бир учурда. Анан бардыгынын чыгарма чыгарууга жөндөмдүү балдар. Азыркы биздин улуттук аспаптар менен азыркы заманбап музыкаларды дагы ойносо болот. Айта кетсек, Ордо сахнада иштеп жүргөн кезде Игра престоловдун ошондо жаңы сезону чыгып аткан, ошол кезде ошо саундтрегин улуттук аспаптар менен аткарганбыз. Эки миң 17-жылы биринчи ошондо Мурас тобу деп чогулганбыз. Бул чогулгансынын себеби болуп, бир Өзбекстанда, Самарканд шаарында Шарк тараналары аттуу эл аралык конкурс фестиваль өткөн. Ошол конкурска катышалы деген ой менен анан группаны түзүп, ошол жака барып биринчи тушообуз кесилген десем болот. Бул Кыргызстандын тарыхында 97-жылдан бери фестивальга Кыргызстандан 2 жыл сайын катышуучулар барып катышып турчу экен. Ошо биринчи жолу болду биздин Кыргызстан тарыхта ошол фестивальдан орун, байгелүү орунга илинген. Ага чейинки болсо айтсак, баарыбыз чогуу бир агайда сабак алганбыз. Атын айта кетели, Нурланбек Нышанов деген кыргыз элинин эмгек сиңирген артисти, чоорчу, композитор. Анан тышкары ошол жактан чыгып, Ордо сахна деген ансамбльда да ойноду. Анан кийин бул Мурас деген ошол Ордо сахнадан кийинки этап десек болот. Тең ушуна кошулуп, тең менен көңүл аш, кемпир менен чалжатат, кейиш менен таң атат, күйөө менен муздатат, күлкү менен таң атат. Мурас деп аталганыбыздын себеби дагы бул биздин ата бабалардан келген салтты улай дегендей жакшы ойлор менен Мурас деп атаганбыз. Ата бабаларыбыз баягы Шекербек, Атай, Карамолдо, Ыбырай аталарыбыздын күйлөрүн аткарабыз. Ошолордун чыгарган күйлөрүн ансамбльга салып, жаңыча аталат.